Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы балдар презентация жасоо. Биз мурдагы сабакта да презентация жасоону караганбыз. Слайддар менен иштөөнү, слайддарга объекттерди жайгаштырууну жана алардын үстүнөн жөнөкөй анимациялык эффекттерди колдонууну үйрөнгөнбүз. Эми биз ошол сабакта улантып бүгүн дагы презентация жасайбыз. Кичинекей бир темада презентация жасайбыз жана ошол темага тиешелүү болгон маалыматтарды баардыгын интернеттен алууну карайбыз. Жана ошол маалыматтар үндүк болсун, же болбосо тексттик болсун, графикалык болсун, ошол интернеттен алып презентацияга жайгаштырып колдонууну үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар баштайбыз. Бул башкы меню аркылуу да ачсак болот, презентация файл, же болбосо бул панель задачи деп PowerPoint'тун жазылып турат. Бул жерден да баштасак болот. Же болбосо бул ошол файлыңар жайгашышы керек болгон папкага барып туруп контекстти меню аркылуу да ачсаңар болот. Мен бул панель задача аркылуу ачам. Панель задача аркылуу ачып PowerPoint пустая презентацияны эле тандайм. Мен пустая презентация. Эми бул жерде создать слайд деп слайддардын макеттери бар, бирок мен ошол жөнөкөй эле титулный слайддардын санын 10го жеткирип алам. 10 слайд кылып алайын. Эми карагыла, буга дизайн берүүнү карайбыз. Эми бүгүнкү темабыз бул Кыргыздын улуттук оюндары деп кыскача теманы презентациясын жасайлы. Мисалы жөнөкөй эле мондай бир дизайн алалы. Ошол дизайндын да бул жерде варианттары бар. Кааласаңар, эгер бул жерде света деп туруп бул жерге кирип ушул сайтка ар түрдүү түстөрдү берсек болот. Мисалы бул түстү эле жакшы экен, ошондуку тандап алалы. Эми темасын коелу. Тема Кыргыздын улуттук оюндары. Ошол теманы белгилеп, бул жерден бул стандарт шрифт эле болгону дурус го деп ойлойм. Стандарт шрифт. Жана бул жерден размерин кичирейтебиз и абзацтын орто абзац боюнча түздөп коебуз. Жана ушул темага өң берип коелу. Даярдаган жана муну өзүнө ылайыктуу кылып кичирейтип алсак болот. Тексттик область дагы ошол боюнча калсын, бир аз жайгаштырабыз. Кыргыздын улуттук оюндары деп койдук. Эми бул жерге сүрөттү алам. Мен силерге жаңы браузерди ачабыз. Google Chrome менде, силерде башка браузерде болушу мүмкүн. Фото Кыргыздын улуттук оюндары дейли. Эми Кыргыздын улуттук оюндарын ачып алабыз. Бул жерде сүрөттөр бар. Ошол сүрөттөрдүн жайгаштырсак болот башкы бетке. Мисалы бул кыз кулма экен. Ушул сүрөттү мында ачылгандан кийин муну оң жагына басып контекст меню аркылуу copy image кылып туруп эле алып келебиз. Copy image кылып туруп эле муну бурчунан кичирейтип эми дагы бир мисалы. Бул дагы жаатуу. Көчүрүп алып келебиз. Мисалы бул бурчка коелу. Мынакей. Кыргыздын улуттук оюндары болду. Эми бул жерде Кыргыздын улуттук оюндары жөнүндө кичинекей текст керек. Мисалы Кыргыздын улуттук оюндары, кандай улуттук оюндары бар, кыскача маалымат керек. Эми карагыла, аны дагы бул жерден интернеттен издейбиз. Жаңы вкладка кошуп алабыз. Кыргыздын улуттук оюндары, мисалы бул жерде издеп. Мына Кыргыздын улуттук оюндары Википедияда бул багы берилиптир. Ар бир эл өзүнүн оюндардын түрлөрү болуп эсептелинет. Мисалы буга чейинки маалыматты белгилейбиз. Копия кылып туруп эле алып келип бул жака коебуз. Белгилеп мунун шрифтин дагы негедир мага ошо стандарт шрифте. Мисалы бул Кыргыздын улуттук оюндары боюнча жалпы бир жалпыланган маалымат. Эми мисалы бул жерге дагы жанына эмне кылалы,
сүрөт алып келип коелу. Вот. Демек бул жалпы кыргыз оюндары менен эмне дейт, ар бир эл өзүнүн салты урп-адаты менен гана эмес, өздөрүнүн тиешелүү болгон салттуу улуттук оюндары менен да айырмаланат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо тогуз когул, оромпой деп бул жерде бир топ оюндардан мисалдар келтирилиптир. Эми муну бир аз ылдыйга түшүрүп, муну дагы бири-бириге синхрондуу түрдө жайгашыш керек да. Onu мисалы копия кылабыз. Мындай бири-бириге ушинтип жайгашсын. Эми бул жерде кайсы оюн, эми ар бир оюн боюнча маалымат алалы. Ар бир оюн боюнча маалымат алганыбызда эми бул жерге кайтып туруп эле улуттук оюндар, мисалы көк бору боюнча деп издейбиз. Мисалы буга чейинки маалыматты алалы. Бул жерге көк бөрү деп жазалы. Көк бөрү боюнча болсун. Өзүгө ылайыктуу кылып кичирейти, мисалы көк бөрү боюнча. Жана көчүрүлгөн маалыматты бул жерге алып келели. Бул кереги жок. Жана маркерден алып салабыз. Неке бул көк бөрү жөнүндө. Көк бөрү жөнүндө маалымат демек бул жерден эми көк бөрүнү алып келебиз. Көк бөрү оюндары бул жерде бар экен. Эми карагыла балдар, бул кара жерлери ашыкча болот. Обрезать этип алабыз муну. Вот. Дагы башка мисалы могу сүрөт да кызыктуу экен. Алып келип жерге койсок. Дагы ортолой алып келели. Көк бөрү жөнүндө болду бул. Эми кийинки оюнду карайлы. Кийинки оюн мисалы кыз куумай боюнча болсун, Вот, кыз жерге жазабыз. Кыз куумай. Кыз куумай оюну боюнча. Шрифтин дайыма Times New Roman кылышыңар шарт эмес, бирок мен ушунда дагы текст окуганга ыңгайлуу болору. Кыз куумай. Copy image бул жерге алып келип коебуз. Кыз куумай боюнча кааласак бир ушул эле сүрөттү коелу. Бул кыз куумай боюнча болду. Эми кийинкиси мисалы ушунча маалымат жетет. Ак чөлмөк. Ак чөлмөк.
эми бул жерде ашыкча могул асманы ашыкча да койсок деле болот экен. Кийинкиси мисалы чабыш. Бул дагы эркектердин арасында ойнолчу оюн чабыш. Чабыш могул кайроо. Көп алабыз, алып келип коебуз. Бул жерде чабыш, эриңиш же болбосо модараш деп да айтылат. Эми бул жерде эмнени табабыз? Сүрөтүн да сразу бул жерден да алсак болот. Демек, алып келип коебуз. Эриңиш боюнча. Ордон алалы. Ордо. Ордо деген оюнду билесиңерби? Ордо. Эми ушул жерден эле кыска жолдор аркылуу Ctrl+C, Ctrl+V аркылуу дагы бытыраак иштөөгө болот. Бул ордо боюнча болду. Алыш оюну дейли. Алыш оюну. Бул жерден келип коебуз. Жана ушул жерден эле сүрөтүн дагы алсак болот. Алыш. Эми акыркы бир оюн коелу. Эми демек эми дейли деп эми бул жерде мисалы муну алып келип койсок болот. Рахмат дегендей. Вот. Эми карагыла балдар, муну баардык объекттерди жайгаштырып чыктык. Эми ошолордун үстүнөн биринчи переходдорду жүргүзөлү. Бул слайдтардын алмашылышы кантип алмашылышы керек. Ушул деле болчу да. Эми карагыла, применить ко всемди баарыбыз бирдей эле келсин. Применить ко всем кылабыз. Эми бул жерде по щелчку дегенди алабыздан последний коюп 5 секунд көбүрөөк 3 секунд коюп коебуз бул жерден. Бардык слайдтарга ошол переход жарамдуу болот. Эми карагыла, эми ар бир слайддын ичиндеги объекттерге анимация беребиз. Ал үчүн объектти белгилеп, эми объекттердин иретин да аныкташыбыз керек. Кайсыдан кийин кайсы келет. Биринчи бул панорама, баары панорама менен келсин. Эми карагыла, могул унутуп басып кетиптирмин. Могул жерден сразу могул по щелчкуну
после предыдущего менен алмаштырабыз. Пошелочку дегенде мен айткам, пошелочку деген кандайдыр бир клавишаны басмайынча ал келбейт өзү. После предыдущего. Кийинкиси биринчи көк бору деген келсин, панорама боюнча эле келсин. Бул дагы пошелочкуну алабыз. Кийин көк бору жөнүндөгү маалымат келсин. После предыдущего. Дагы алабыз. Ар түрдүү бул жерде анимациялык эффект берсеңер болот. Бул жерде анимациялык эффекттер бул выделение, выход, вход, выход бар. Мен бирок ушул появление эле панорама бардыгы бирдей келсе. Анимациялык эффект берип чыктык. Эми бул темабызга жараша бир музыка тандайлы. Музыканы Омардын текшерүү. Демек ошол экен. Скачать MP3 дейбиз. Эми аны слайдыбызга коебуз. Вставкага киребиз. Бул жерде мультимедиа, звуки, аудио файл на компьютере дейбиз. Мына Омар Кыргызстанымды коебуз. И бул жерге коелу. И бул жерде ошол звук менен иштөөчү контекст вкладкалар пайда болду. Демек ушул жерден биз настрой кылабыз. Бул жерде запуск деген жерде бул автоматический дегенди коебуз. И воспроизводить для всех слайдов, воспроизводить непрерывно, скрывать при показе, көрүнбөсүн көрсөтүлгөн учурда деп. Бул эми карагыла, бул жерде ушу видеолорду да алсак болот. Мисалы айтмалы, көк борунун слайдына мисалы ушул жерге видео койсок болот. Ушудан кийин бир слайд коелу. Ушул жерде көк бору боюнча видео коюлсун. Видеону биз кадимки эле YouTube'дан алабыз. Мисалы YouTube'дан издейбиз бул жерден көк бору боюнча көк бору видео дейли. Көк бору боюнча видео. Ушул видеону алалы. Бунун үчүн бул видеону көчүрүп алыш үчүн биринчи жогорку ссылкасын көчүрүп алабыз Ctrl+C менен. Жана YouTube'дун астына англисче тамам меники S кошобуз. Enter'ди басабыз. И бул жерге коебуз. Скачать. Мына бул жерге келип скачатьты басабыз. Жайгашкан жерин на видео ставить. Слайд
размерин бирдей кылып эле чоңойтолу. Эми карагыла, бул жерде работа видео деп ачылды. Ошол воспроизведение деген жерге, демек бул жерден автоматически показывать на весь экран, скрывать пока не воспроизводится. Эми бул формат боюнча бул жерде эч кандай өзгөртүүнүн кереги жок. Эми балдар даяр болгон презентациябызды башыдан көрөбүз эми. Мынакей балдар, биз ошол Кыргыздын улуттук оюндары боюнча бир презентация даярдадык. Эми балдар, бул видеодо деген бул видеону деген өзүнчө монтаждап керектүү жерин гана алышыбыз керек болчу. Бир топ убакытты алат. Мен азыр даяр эле ошол интернеттен кантип алууну көрсөттүм. Бул видеодо бир аз оюндан сырткары интервьюлары да бар экен. Бирок кандай түрдө коюларын, кандай түрдө аны настройкалаш керектигин түшүндүңөр балдар. Анда түшүнгөн болсок, балдар, силер дагы ушундай бир тема алып, ошол тема боюнча ар түрдүү маалыматтарды интернеттен карап, интернеттен алып, аны жайгаштырып, жана анын үстүнөн ар түрдүү иш-аракеттерди жүргүзсөңөр болот. Аны форматтап, же болбосо анимация жүргүзүп, бул силердин ушул жаңы презентация түзүүңөргө жардамчы болот ушул сабак. Анда балдар, түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калыңыз.